İnsanға жараткандын берген эң ыйык белектеринин биринчиси ата эне болсо, кийинкиси ата мекен, ата журт. Мекенди сүйүү ыймандын белгиси. Мекенин сүйгөн, аны көздүн карегиндей сактаган чыныгы мекенчил жарандар өз элин, анын каада салттарын, үрп-адаттарын, маданиятын, нарк-насилин урматтайт. Биздин азыркы замандын мугалимдеринин негизги милдети мекендин чыныгы атуулдарын тарбиялоо, билимдүү, коомдо өз ордун таба билген, ар тараптуу өнүккөн инсанды калыптандыруу деп эсептеп, ардактуу, айлыгы аз болсо да жан дүйнөсү бай болгон түйшүктүү мугалимдик кесибин тандадым. Таалайыма жазып ырыс кешикти, жакындан таптым асыл кесипти. Таалим берип окутууга балдарды, тандап алдым мугалимдик кесипти. Мен Темирова Хайтхан Талипжановна Сузак районуна караштуу номер 75 Улукбек атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими. Педагогикалык иш стажым 11 жыл. Мен 1996 жылдын жаз мезгилинде кызматчынын үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келгенмин. Тотия менин туулган айылым, Улукбек менин мектебим. Тотияда турмуш күттүм, андан алыс кетпедим. Эки уул бир кызды тарбиялап, чоңойттук ар тараптуу билим арнап. Менин балалык кезим Бейиштин бир бөлүгү болгон Тотия айылында жана Кыргызстандын жүрөгү Бишкек шаарында өттү. Орто билимди Улукбек атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинде жана Бишкектеги номер 7 орто мектебинде алдым. Мекениме болгон сүйүүм, мекен алдындагы жарандык милдетим ар дайым менин жашоомдун мазмуну болуп келген. Бул сүйүү мени тилге жана кыргыз элинин бай маданиятына кызыгуумду арттырды. 9 класста окуп жүргөн кездеримде кыргыз тили боюнча предметтик олимпиадага катышып, олимпиаданын райондук турунан 1 орунду, облустук турунан 3 орунду ээледим. Жеңишке болгон шыгым дагы күчөп, 10-11 класста республикалык деңгээлге чыгып, 2012 жыл 3 орунду, 2013 жыл 2 орунду ээледим. Менин бул ийгиликтеримдин себепчиси кыргыз тили жана адабияты мугалими, устатым Эргешева Гүлшайыр Шайдуллаевнанын эмгегин баалап келемин. Жогорку билимди жаштар шаары Жалал-Абаддагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин филология факультетинде кыргыз тили жана адабияты адистиги боюнча окуп билим алдым. Алгачкы эмгек жолумду устаттарым менен бир катарда ушул өзүм окуп билим алган сүйүктүү мектебимде баштадым. Мугалим бул чырак, түндү жаркыткан, өз милдетин аткарууга ашыккан, нечен деген окуучуга талыкпай, билим берип, бул дүйнөнү тааныткан. Менин педагогикалык ишмердүүлүгүмдөгү максаттарым жана милдетим окуучуларды чыгармачылыкка, сынчыл ой жүгүртүүгө, баарлашууга жана кызматташууга тарбиялоо, заманбап билимдерди берүү, жаңы технологиялардын потенциалын таануу жана пайдалуу жөндөмүн өнүктүрүү. Залкар педагог Джон Дю айткандай, эгер биз бүгүн балдарды кечээкидей окутсак, алардын эртеңкисин урдаган болобуз. Азыркы татаал дүйнөдө адамды эмнеге жана кантип үйрөтүү керек? Көптөгөн глобалдуу чакырыктар биздин жашообузга коркунуч туудурбастан, ошондой эле ой жүгүртүүбүздү, жаратылышыбызды, чечим кабыл алуубузду жана иш аракетибизди жаңыртуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү сунуштайт. Бүткүл адамзатта кызматташуу, чыгармачылык жана инновациялар үчүн болуп көрбөгөндөй негиз пайда болууда. Билим берүү системасы заманбап технологияларга муктаж. Коомдун глобалдык маалыматташтырылышы өсүп келе жаткан муундарды ар кандай маалыматты өздөштүрүү, сактоо жана жашоодо чыгармачылык менен колдонууга үйрөтүүнү талап кылат. Азыркы учурда билим берүүнүн милдети инсанга ишенимдүү компас болуп берүү, барган сайын белгисиз, туруксуз жана улам татаал дүйнөдө өз жолун багыттоо мүмкүнчүлүгүн берүү болуп саналат.
Мектептер балдарды экономикалык жана социалдык өзгөрүүлөргө тезирээк даярдап, али жок жумуштарга, ойлоп табыла элек технологияларга жана биз алдын ала айта албаган социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө үйрөтүшү керек. Билим берүүнүн ийгилиги мындан ары билимди кайра берүүдө эмес. Дүйнөнү жөн гана билим кызыктырбайт. Билимиңди кантип колдоносуң, өзүңдүн жүрүм турумуң, жашоого канчалык ыңгайлаша аласың деген кызык. Ийгилик сабактан жаралат. Менин ар бир сабагым чыныгы адабий чыгарма болуусуна аракет кыламын. Бул чыгарманын башталышы, аягы, кульминациялык чокусу окуучумдун жүрөгүнө жетип барган негизги идеясы бар. Анын каармандары окуучуларым. Сабактарымды инновациялык билим берүү технологиялары, долбоордук иш, изилдөө технологиясы, кейс технологиясы, сынчыл ой жүгүртүүнү өнүктүрүү технологиясы, окутуунун симуляциялык технологиясы, маалыматтык жана коммуникациялык технологиялар, моделдөө технологияларынан кеңири пайдалануу аркылуу окуучуларга терең, кызыктуу, жемиштүү билим берүүгө аракет кыламын. Окуучуларым менин сабактарымды кызыктуу чыгарманы окугандай чыдамсыздык менен күтүшөт. Ошондуктан айрым ийгиликтерге да жетиштим. 2023 жылдын бүтүрүүчүлөрү Куйлиева Мастура жана Ашуралиева Розахон жалпы республикалык тестирлөөдөн 191-150 упай алышкан болсо, 2024 жылдын бүтүрүүчүлөрү Сайдынабарова Айша жана Тахиржанов Абдулла 176-174 упай алышты. Окуучум Сайдынабарова Айша предметтик олимпиаданын райондук турунан байгелүү орунду ээледи. Азыркы учурда окуучуларды предметтик олимпиадаларга жана жалпы республикалык тестирлөөгө даярдап келем. Мугалим мугалимдин саяпкери, мугалим миң кесиптин даанакери. Мен мугалиммин. Өз кесибим менен сыймыктанамын.